Ошондо Кудай Теңириңер өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн кайсы жерди тандап алса, ошол жерге мен силерге осуяттагандардын бардыгын, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарыңарды, ондуктарыңарды, өйдө көтөрө турган курмандыгыңарды, Теңирге убада кылган, убада боюнча алып келүүчү курмандыктарыңардын тандалмаларын алып келгиле. Ошол жерде Кудай Теңириңердин алдында балдарыңар, кыздарыңар, кулдарыңар, күңдөрүңөр жана силердин араңарда жашаган лебилер менен бирге көңүл ачкыла. Анткени лебилерге силер менен кошо үлүш бөлүнгөн эмес. Байкагын, көрүнгөн жерге эле бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңды алып келе бербе. Урууларыңдын ичинен Теңир өзү кайсы жерди тандап алса, ошол жерге гана алып кел. Ошол жерге бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңды алып келип, мен сага осуяттагандын бардыгын жаса. Бирок кайсы жерде жашасаң да, Кудай Теңириң берген малды каалашыңча, Кудай Теңириңдин батасы менен союп жесең болот. Ал мал жейрем болобу, бугу болобу, аны таза да, таза эмес да адам жесе болот. Канын гана жебегиле, аны суу төккөндөй эле жерге төгүп салгыла. Эгиниңдин, шарабыңдын, зайтун майыңдын 1/10 бөлүгүн, бодо жана майда малыңдын 1 төлүн, убада кылган убада боюнча алып келүүчү курмандыктарыңды, өз каалооң боюнча алып келүүчү курмандыктарыңды, өйдө көтөрө турган курмандыктарыңды үйүңдө жебе. Аларды Кудай Теңириң тандап алган жерде, Теңирдин алдында балдарың, кыздарың, кулдарың, күңдөрүң жана шаарыңда жашаган лебилер менен жеп, Кудай Теңириңдин алдында өз колуңдун эмгеги үчүн көңүл ач. Байка, өзүң жашаган жерде лебилерди өмүрүң өткөнчө таштаба. Кудай Теңириң өз айткандай, жериңди кеңейткенде эт жегим келип жатат десең, анда каалашыңча же. Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жер сенден алыс болсо, анда мен буйругандай, Теңир берген бодо жана майда малыңдан союп, каалашыңча үйүңдө жей бер. Бирок аларды жейрем менен бугуну союп жегендей же, аны таза да, таза эмес да адам жесе болот. Бирок канын жебе, себеби кан бул жан. Жанын эти менен кошо жебе. Канын жебе, аны суу төккөндөй эле жерге төгүп сал. Теңирге жаккан иш кылгың келсе, аны жебе, ошондо өзүңө да, өзүңдөн кийинки балдарыңа да жакшы болот. Теңир тандап алган жерге өзүңдүн ыйык нерселериңди жана убада боюнча алып келүүчү курмандыктарыңды гана алып келсең болот. Ошол жерде бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңды чал. Анын каны менен этин Кудай Теңириңе курмандык чалынуучу жайга алып кел. Бирок башка курмандыктарыңдын канын Кудай Теңириңе курмандык чалынуучу жайдын жанына төгүп сал. Этим болсо же. Кудай Теңириңе жаккан жакшы иштерди кылам десең, өзүңө жана өзүңдөн кийинки балдарыңа түбөлүккө жакшы болсун десең, анда мен айтып жаткан ушул сөздөрдүн баарын угуп аткар.